Жума ичинде өлкө аймагында катталган окуялар жана бүгүнкү күнгө алынган кабарлар түрмөгү менен тааныштырган апталык программасы. Студияда мен Бакыт Бекболсунов. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү күнгө алынган кабарлар түрмөгүнө токтолсок. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев Баткен облусундагы жерлерди трансформациялоо боюнча жыйын өттү. Жыйынга президенттин Баткен облусундагы өкүлү Абдикарим Алимбаев, орун басарлары, акимдер, шаар мэрлери жана жер адистери, министрлер кабинетине караштуу жер ресурстары кадастр, геодезия жана картография боюнча мамлекеттик агенттигинин жетекчисинин орун басары Эркайым Сейитказиева катышып, маселелерди жеринде талкуулаганга шарт түзүлдү. Баткен облусунун аймагында 2019-2023 жылдар ичинде трансформация болгон жана трансформациялоо үчүн даярдалган иш кагаздары боюнча маселе каралды. Калкты турак жай куруу үчүн жер участогу менен камсыз кылуу максатында Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин тийиштүү токтомдорунун негизинде жалпы облус боюнча 2019-2023 жылдар аралыгында 1300,7 гектар жер тилкеси айыл чарба багытындагы жерлер категориясынан калктуу конуштун жерлерине которулуп берилген. 2023 жыл ичинде калкты турак жай менен камсыз кылуу максатында айыл чарба багытындагы жерлер категориясынан калктуу конуштардын жерлери категориясына которууга 559,42 гектар жер тилкесинин иш кагаздары жиберилген. Жалпы облус боюнча 2023 жыл ичинде Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин токтомунун долбооруна 589,4 гектар жер тилкесине макулдук каттар жиберилди. Облустун аймагындагы айыл чарба багытындагы жерлер категориясынан калктуу конуштардын жерлери категориясына которууга даярдалып жаткан жерлердин аянты облус боюнча 2550,23 гектар. Бакыт Төрөбаев өз сөзүндө трансформация маселесинде тоскоолдуктарга жол берилбестигин тийиштүү жетекчилерге эскертип, айлап жылдап жаткан документтерди алга жылдыруу боюнча тапшырмаларды койду. Министрлер кабинетинин башчысынын орун басары Эдил Байсалов Жалал Абад облусуна болгон жумушчу сапарынын алкагында жергиликтүү калктын жашоо сапатын жакшыртууга жана региондун социалдык инфраструктурасын өнүктүрүүгө багытталган бир катар маанилүү социалдык объектилердин ачылыш аземине катышты. Министрлер кабинетинен билдиришкендей, анын ичинде Нооккен районунун Достук айылындагы жаңы китепкана жана мектепке чейинки билим берүү мекемеси, Кочкор Ата шаарындагы Исанов атындагы лицейдин спорт залы, номер 14-орто мектептин 250 окуучуга ылайыкталган кошумча имараты бар. Билим берүү жана социалдык инфраструктураны өнүктүрүү өлкө жетекчилигинин артыкчылыктуу багыты болуп саналат. Биз ар бир бала жана өлкөбүздүн ар бир тургуну сапаттуу билим алып, толук кандуу жашоо үчүн зарыл болгон социалдык жеңилдиктерди ала ала турган шарттарды түзүүгө аракет кылабыз, деди Эдил Байсалов ачылыш аземде. Бишкекте Манас проспектиси аркылуу Түштүк магистралдан Жибек жолу проспектисине чейин асма жол куруу пландалууда. Бул тууралуу Бишкек мэри Айбек Жунушалиевдин 100 күндүк ишинин отчетунда айтылат. Белгиленгендей, бул курулуштун бир варианты болуп эсептелет. Бул долбоор боюнча асма жолдун узундугу 6 чакырымды түзөт. Эскерте кетсек, 30 январда шаар башчысы Швейцариянын Бартолет Свис президенти менен жолугушкан. Анда тараптар аталган долбоордун планын ишке ашыруу боюнча макулдашууга кол койгон. Ишти үстүздө жылдын орто ченинде баштап 2025 жылдын аягына чейин бүтүрүү пландалууда. Муниципалитеттин божомолуна ылайык асма жол күнүнө 50 миңден 100 миңге чейин адамды тейлей алат. Долбоор шаардык бюджеттин инвестиция жана насыялардын эсебинен каржыланат. Кыргызстан менен Түркия билим берүү тармагындагы кызматташтыкты бекемдейт. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, кечээ Анкара шаарында билим берүү министри Доктургүл Гендирбаева түркиялык кесиптеши Юсуф Текин менен эки өлкөнүн билим берүү тармагындагы кызматташтыгынын негизги аспектилерин талкуулады. Тараптар учурдагы Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы билим берүү тармагындагы макулдашууну жарыялоонун келечегин талкуулашты. Ошондой эле билим берүү жана маданий алмашууну бекемдөө максатында Ван провинциясынын Улуу Памир айылына мугалимдерди жиберүү жөнүндө протоколго кол коюунун маанилүүлүгүн белгилешти. Мындан сырткары, жолугушууда тараптар сапаттуу билим берүүнү камсыз кылуу үчүн STEM предметтеринин мугалимдерин кайра даярдоо программаларын активдүү колдоого жана өнүктүрүүгө даярдыктарын билдиришти. Жолугушуунун соңунда тараптар эмгек рыногунун керектөөлөрүнө жооп берген жогорку квалификациялуу адистерди даярдоо максатында эки өлкөнүн кесиптик техникалык билим берүү мекемелеринин ортосундагы кызматташтыкты активдештирүүнүн маанилүүлүгүн баса белгилеп, талкууланган демилгелерди ийгиликтүү ишке ашырууга жана билим берүү тармагында жемиштүү кызматташууну улантууга ишеним артаарын билдиришти.
Бишкекте көкбөрү оюнча райондор аралык Кыргызстандын чемпионаты өтөт. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт департаменти билдирет. Оюн 18-23 февраль күндөрү Ак Кулат майданында болот. Ага ар бир облустук аймактан бирден райондор катышат. Жеңүүчүлөргө тиешелүү даражадагы диплом жана медалдар тапшырылат. Белгилей кетсек, көкбөрү оюну боюнча райондор аралык чемпионат Дене тарбия жана спорт департаментине караштуу спорттун улуттук түрлөрү боюнча дирекциясы жана Кыргыз Республикасынын көкбөрү федерациясы тарабынан уюштурулууда. Эми кезекти жума ичинде кабарчыларыбыз даярдаган баяндарга берсек. Ош облусунда 3 жаңы мектеп жана 1 балабакча пайдаланууга берилди. Алардын ачылуу аземине министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров катышты. Ал өз сөзүндө акыркы 2,5 жылдын ичинде 200гө жакын мектеп ачылганын айтып, балдарга сапаттуу билим берүү үчүн шарттарды түзүү өлкөнүн артыкчылыктуу багыт экенин белгиледи. Кара Суу районундагы Зарбалик орто мектебинин курулушу аяктап пайдаланууга берилди. Бүгүн салтанаттуу түрдө тапшырылып, ачылуу аземине министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров катышты. 3 менде окуп эски мектепте батпай жатканыңыздарды көрүп билип эле жүргөнбүз. Эми мына жаңы 2 кабаттуу 375 орунду бардык шарты бар мектепти болуп атасыздар. Мектепке 150 миллион сомго жакын акча короду. Бул каражатты биз эч кимден белек алган жокпуз. Грант катары эмес, түз эле бюджетибизден бөлүп берип жатабыз. Ушул компьютер жетишпеген 2% мектептердин ичинде дагы мына Зарбалик мектеби дагы бар болчу. Бүгүн бул маселе дагы чечилип жатат. 25 компьютер, 2 интерактивдүү доска коюлуп, мына биздин балдарыбызды окутууга бир топ жардам берет. Андан соң Акылбек Жапаров мектептин ичи менен таанышып чыкты. Бул заманбап билим уясы шарты боюнча борбордогу мектептерден кем калышпай тургандыгын белгиледи. Мектептин курулушун демилгелеген эл өкүлү Алишер Козуев Жогорку Кеңештин депутаты жаңы билим уясы окуучулардын сапаттуу билим алуусуна толук түрдө шарт түзөт дейт. 2022 жылы менин атыма дагы кайрылуу беришкенден мен жогорку бийликке, президентке, ошондой эле министрлер кабинетинин төрагасына кайрылуу берип, менин кайрылууму мындай жакшы жооп берип, ушул титулга кирип мектеп башталып калды эле. Буйруса 1 жыл аралыгында ушундай 375 орунду заманбап мектепти бүтүрүп, мына бүгүн кубанычыбызда чек жок. Эл менен иштешкенден бери бул 3-чү мектептин ачылуусу, дагы 2 мектеп уже ачылуу аземинде турат. Албетте бул кыска аралыктын ичинде жаңылап буга чейинки бир топ жыл мурда токтоп калган мектептер, жаңы салынып аткан мектептердин бат-баттан бүттүргөнү бул мамлекетибиздин экономикалык жактан өсүп өнүгүүсү көзгөрүнө көрүнүп турат десек болот. Жергиликтүүлөр социалдык объектилердин заманбап жана учурдун талабына ылайык курулуусун колдоого алышууда. Ушул мектепти куруп берген биздин мамлекетке, президент Садыр Жапаровго чоң ыраазычылык билдиребиз. Биз Зарбалик айылында мындай соц объектилер курулган эмес экен, бир кылым болуптур бизге курулбаганына. Ошол бир кылымда ушул мектеп түшүп өтө кубанычтабыз. Бизден өтүп биздин балдарыбыз, неберелерибиздин кубанычы коюнуна батпай турат. Ушул мектепти ошондой кылып бүтүрүп берген мына биздин депутаттар Алишер Козуевдин салымдары бар. Ошолорго да чоң рахмат. Ошо кылган кызматтарына ыраазы болсун. Билим уясында бардык шарттар түзүлгөн. Мектеп окуучулар жана мугалимдердин кубанычында чек жок. Мисалы, бул жерде эксперимент жасаса болот. Раковиналар, суулары бар экен, идиштери менен. Эски мектебибизде мындай нерселер жок болчу. Компьютерлер баарыбызга жетиштүү. Ар бирибиз бирден колдонобуз. Аябай кубанычтабыз. Мурда спорт зал жокто, биз эшикте ойночубуз. Чаң жерде мындай кыш күндөрү жамыр жааганда биз ойной албачубуз, класста отурчубуз. Азыр бизге заманбап спорт зал түштү. Албетте эми мамлекет биз үчүн ушундай кам көрүп атса, бизде дагы жигерденүү пайда болуп, бар билимибизди, бай тажрыйбабызды бардыгын балдарга билим берүүгө, тарбия берүүгө жумшаганга биз аябай шаттанып, даярданып турабыз. Ушул эле райондун Киров айылындагы заманбап шартта курулган 160 орунду балабакчасын министрлер кабинетинин төрагасы бүгүн бөбөктөргө тапшырды. Ага жалпы мамлекеттик бюджеттен 68 миллион сомдон ашык каражат жумшалган.
Ошондой эле Акылбек Жапаров Кара Суу районунун Кыргызстан айылындагы курулушу жүрүп жаткан 275 орундуу мектептин жана Кеңсай айылындагы спорт комплексинин абалы менен да таанышып чыкты. Өзүңөрдүн приказыңар менен перенести деп бүгүнкү протоколду коюп киргизип анан бүтүрүп койдум. Бүгүнкү күндө Кара Суу районунда жалпы 22 мектепте жана 8 бала бакчада курулуш иштери жүрүп, 14 жаңы социалдык объектилер ачылды. Аталган райондун курулуш тармагына жалпысынан 1 миллиард сомго жакын каражат бөлүнгөн. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу. Ноокат билимканасы жатак лицейинин окуучулары өз алдынча веб-сайт жасоону үйрөнүштү. Учурда алар атайын келишимдин негизинде курулуш компанияларынын бирине сайт жасап жатышат. Мындан сырткары кафе ресторандарга электрондук аш тизмек даярдашып, киреше таап калышкан. Жаш ойлоп табуучулардын ийгиликтери тууралуу кенен алдыдагы материалда. Мектеп окуучулары 1 айдан бери курулуш компаниясына сайт жасап жатышат. Айтымдарында анын ишмердүүлүгүнөн сырткары курулуп жаткан көп кабаттуу үйдүн батирлеринин дизайнына чейин иштеп чыгарышат. Ал үчүн көбүрөөк убакыт керектелет. Бул сайтта ошол квартиранын кандай жагдайда, жанында мектеп жакынбы, ошонун баардыгы ушул сайтта берилет. Мындан сырткары туристтер үчүн дагы атайын сайт иштелип жатат. Анда Кыргызстандын кооз эс алуучу жайларынын тизмеги киргизилет. Буюрса биздин планыбызда мен Кыргызстандын өзүнүн туристический английский кылып сайт ачайын деп жатам. Бул жактан чет өлкөлүктөр ошо биздин сайтка кирип, Кыргызстанды жактырып, атайын Кыргызстанга келүүсүндө жакшы шарт түзүлөт. Ноокат билимканасынын окуучуларынын бул эмгектери биринчи жолкусу эмес. Буга чейин бир канча кафе ресторандардын электрондук аш тизмегин жасап сатка чыгарышкан. Азыр онлайн оюндун системасын иштеп жатышат. Создание игры «Змея» деп ооздонет. Бул азыркы учурда биз бекантта болгондуктан азыр эми эле башталды бул игра. Дагы бир айдан кийин же мындан ары да көп айдан кийин болсо бул игра тарап эң мыкты игралардын бири катары колдонулат. Жана бул ошол Play Market приложениясына кирип жүктөлөт. Жана азыр жерде биз акча табып иштетсек боло берет. Мындай сайт китептин баардык китептер бар бул жерде. Ал эми Эржан Ноокаттагы Байыш атындагы орто мектептин окуучусу. Ал өзү окуган мектептин жеке сайтын жасап чыккан. Анын ичинен электрондук китепканага кирип, мектептеги баардык керектүү китепти таап окуса болот. Ага кошо акылдуу коңгуроо системасын да киргизген. Бул жерде багына китептин жетишсиздигин камсыздап онлайн китептер түзүп берет. Компьютерден, телефондон кирип, көрүп окуса болот. Жана бул жерде анкета бар. Анкетада ата-энелер жана башка адамдар кирип мектептин директоруна суроо талаптарды берсе болот. Жана үйүндө отуруп эле балдарын мектепке киргизсе болот. Бул платформаны мектепке билим берүүнү өнүктүрөбүз деп аракет кылабыз. Жаратман ойлоп табуучу балдардын басымдуу бөлүгү жаңы технология менен иштөөгө кызыктар. Мындан сырткары инкубатор, жабдык жасап, жөжө саткан балдар, акылдуу эсептегичтерди кураштырган окуучулар да көп. Алардын жасаган эмгектери республикада алдыңкы орундарды алышты. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу. Нарын облусунун Жумгал районунун айылдарынын аз камсыз болгон тургундарына Human Appeal Австралия фонду тарабынан кышкы жылуулук долбоорунун алкагында көмүр, жылуу жууркандар, тамак аш топтомдорунан турган гуманитардык жардам көрсөтүлдү. Демөөрчүлөр менен элдин жолугушуусунун натыйжасында аталган кайрымдуулук фонду тарабынан бир катар социалдык объектилерди куруу чечими кабыл алынды. Кененирээк кесиптешим Зарема Жээналиева айтып берет. Кышы катаал Нарын жергесинин Жумгал районунун айыл аймактарынын аз камсыз үй бүлөлөрүнө кышкы жылуулук долбоорунун алкагында Human Appeal Австралия эл аралык кайрымдуулук фондунун колдоосу менен жардамдар көрсөтүлдү. Адегенде эле 120 түтүнү бар Лама айылынан башталды. Алхамдулилlah Rabbil Alamin. Умассил Human Appeal Australia. Аз камсыз 50 үй бүлөгө азык түлүк топтому жана 300 жылуу жууркан калктын аялуу катмарына тапшырылды. Амансыздарбы, агалар, энелер, апалар. Биз атайы Австралия өлкөсүнөн келдик. Мен Кыргызстанда биринчи жолу эмесмин. 1997 жылдан бери көптөгөн долбоорлорду жасадык. Австралиялык мусулман коомчулугу кыргызстандык мусулман бир туугандарыбызга деп арнаган белегин сиздерге тартуулап отурабыз. Мындан ары дагы көптөгөн долбоорлорду биргеликте жасайбыз деп ишенем.
Иш чаранын жүрүшүндө жергиликтүү калк бир канча социалдык имараттарды жаңылап берүү өтүнүчү менен жеке кайрылуусунун алкагында бала бакча куруп берүүнүн үстүндө иш алып баруу каралды. Жергиликтүү тургундардын айтымында учурдагы бала бакчанын имараты 1977 жылы курулган. Күндөн күнгө калктын саны өсүүдө. Андыктан баардык шарттары каралган жаңы бала бакча куруу учур талабы. Мол фапты карап туруп, фапка жардам берип койсоңуз. Анан бул бүгүн садигибиз бар эле. Өзүбүздүн фан. Садигибиз немеси менен астын куруп чоңойтуп, энейт алалы дедик эле. Помещениясы кичинекейде. Күчү менен ушул эки садикти ачып алганбыз. Анан азыр деген 30 орунду эми 50 балага тууралап садик ачышыбыз керек болуп атат. Сколько детей? 50. Дайте руку, говорит. Give me руку. Алас. Мабрук, хади, Алас. Долбоордун алкагында Австралиядан келген ушул Башар Алжамал негизги демөөрчү, ушул өзүнүн фонд атынан демөөрчү биздин Жумгал районуна азыркы мезгилде өзүңүздөр көрдүңүздөр, мама айылына тиешелүү өздөрүнүн жардамдарын азык түлүк эмелерди тапшырып, андан кийин мына азыр бул Таштөбө айылында элдерге мына көрүп турасыздар, көмүр таркатып атышаттар. Мындан кийин бизде Түгөлсай айылында, андан кийин Башкулганда айылында элдерге жардамдар таркатылат. Андан кийин Мукш айылынын Табылгыт айылында элдерге жардам ушул демөөрчү тарабынан жардамдар таркатылат. Бул демөөрчүлөрдү негизинен негизги уюштуруучу Сыдыгалиев Нурбек Өмүрбековичтин демилгеси менен ушундай уюштуруп алып келип элдерге кыштын күнүндө мына көмүр, азык түлүк, кийим-кечек тапшырып жатышат. Ошо негизги уюштуруп ушул ишти уюштурган биз Сыдыгалиев Нурбек Өмүрбековичке дагы ыраазычылык билдиребиз район элинин атынан. Анан ушу демөөрчүлөргө Башар Алжамал ушу негизги демөөрчү бул кишилерге дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Түгөлсай жана Таштөбө айылдарынын тургундарына 100 тонна көмүр жана жылуу жууркандар таркатылды. Дыйкан айылында орун алган Шатман Садбакасов орто мектебинин 100 окуучусуна кышкы күрмөлөр белекке берилди. Андан соң Жумгал районунун Өрнөк айыл аймагы жана ага жакын жайгашкан Кең суу, Котур суу, Таалга, Сары Булоң жана Тоо арасында жайгашкан Табылгыты айылынын аз камсыз үй бүлөлөрүнө жана ошондой эле мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга 100 азык түлүк топтомдору тапшырылды. Сиздер ушул жалпы элге жардам берели деп алып келген жардамыңыздарга аябай ыраазыбыз, рахмат. Алла ыраазы болсун, кем болбоңуздар. Жалпы ушу үйсүн катаганын атынан сиздерге ысык салам айтабыз. Сыдыгалиев балабызга да айта барыңыздар. Рахмат, ушундай жардамдарды берип. Чындыгында бул жардам деген эми азыр эч кимдин колунда жок эмес, баарын деле бар. Кудайга шүгүр. Бирок ушуларга келип ушу жардам бергенге биз ушунчалык ыраазыбыз. Алла ыраазы болсун. Балдарыбызга сообу тийсин, силерге сообу тийсин. Кем болбоңуздар, жакшылыктарга жүрө бериңиздер. Ар дайым ушундай жакшылыгыңыздарды аябаңыздар. Каракулжа районунда сугат мезгилине даярдык башталды. Учурда негизги каналдарды тазалоо иштери жүрүп жатат. Аны менен катар насостук станциялар оңдолууда. Ал үчүн тармакка мамлекеттик казынадан 13 миллион сом каралган. Бул тууралуу кийинки материалда сөз болот. 4 агрегат Каракуз айыл аймагындагы 100 гектарга жакын жерге сугат суу жеткирип берет. Ал жыл сайын оңдоп түзөөдөн өтүп турат. Каралбай калса, жайында дыйкандарга суу тартыштыгы жаралат. Ошол себептүү азыртадан оңдоо иштеринин биринчи этабы башталды. Мына жазга даярдык көрүп атабыз. Насостун мына барабан немелерин бардыгын майлап, салып, суу чыгарганга ылайыктап атабыз. Кудай кааласа мына февралдын этегине даяр кылабыз. Анан кийин кээде техника кокусунан бузулуп калат, ошондо ремонттоп коебуз, болбосо иштей берет. Тынымы жок иштеп турат. Бул Каракулжадагы экинчи ири станция. Анын бири Ылай Таала айыл аймагында курулган. Андан 500 гектардан ашуун жерди суу менен камсыздашат. Жогору Чыңалуудагы электр тогу менен иштеген насостук станциялар жылына 2 жолу оңдолуп турат. 4 агрегат бар, 4-төн жаңылаганбыз. 75-тен өкө, 160-тан өкө. Мотордун кубаттуулугу 90-дук, анан кийин 170-тик моторлор коюлган. 4 коюлган. 4 менен ушу талаларга суу чыгарабыз. Азыр ушу ремонт болуп, баары жон таярлыкты көрүп атабыз. 24-жылга.
Ал эми бул болсо Ак Турпак каналы. Узундугу 13 чакырымды түзүп, 400 гектардан ашуун жерге суу жетет. Учурда сыйымдуулугу 3 куб болгон каналды тазалоо иштери кыш мезгилине карабай жүрүүдө. Мындан сырткары тоскоол болгон бак тарактар кыйылып тазаланып бүттү. Карагулжа райондук суу чарба башкармалыгында жалпысынан 4390 гектар жерди сугарабыз, 63,2 километр каналыбыз бар. Вегетация ишине азыр биз ылдыйкы зонадан башталгандыктан бир азыр быйылкы каза турган каналдарыбыздын бир 40%, 40%ын аяктап атабыз. Кол менен жасай турган иштерибиздин көбүн жасадык. Анан техникаларыбыздын баардыгы азыр бир погрузчик, бир автомашина, экскаваторубуз иштеп атат. Районго жалпы сугат тармагына деп 13 миллион сом каралган. Карагулжа кыш узакка созулган аймак болгондуктан вегетациялык иштер май айларына чейин жүргүзүлөт. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу. Венгриянын Бишкектеги элчилигинде көрүнүктүү венгер түркологу Иштван Конур Мандоканын 80 жылдыгына арналган Кыргызстандагы Мандоканын изи менен аттуу конференция болуп өттү. Жыйынга илимий чөйрөнүн өкүлдөрү, түркологдор, тарыхчылар жана чыгыштаануучулар, ошондой эле Мандоки менен жолугуп чогуу иштеген журналисттер, маданият ишмерлери катышты. Венгриялык түрколог Иштван Конур Мандока көзү тирүү болсо быйыл 80 жашка чыкмак. Венгер элинин уулу Борбор Азияны түрө кыдырып, анын ичинен Кыргызстанды бөтөнчө барктап, илимий саякаттарды уюштурган алгачкы изилдөөчү болуп, тарых барактарында сакталып калган. Европалык кыпчактаануу илиминин негиздөөчүсү Мандоки өмүрүнүн көпчүлүк бөлүгүн түрк элдеринин арасында жүрүп, Казакстан менен Кыргызстанды кыдырып өткөргөн. Кыргыз элинин тарыхында чоң салым кошкон инсан катары замандаштарына белгилүү. Бүгүн дал ошол залкар инсанды эскерүү үчүн Венгер элчилиги жыйын өткөрүп, Иштван Конур Мандоканын замандаштары тегерек столго чогулушту. 10 февраля будет 80-летие. 10 февралда Иштван Конур Мандокинин бул жарга келгенине 80 жыл толот. Ал Венгрияда кыпчактар байырлаган жерде төрөлгөн. Ал жакта бүгүнкү күнгө чейин кыпчактар жашап келишет. Мындай маанилүү күндү биз эстеп, белгилешибиз абзел. Биз Венгрияда анын чыгармачылык изилдөөлөрүн илимий чөйрөдө өтө жогорку деңгээлде баалап барктайбыз. Себеби ал бул тематикада кыпчак тилин изилдөөдө жетектөөчү адис катары белгилүү. Өкүнүчтүүсү ал өтө жаш бул дүйнө менен кош айтышты. Ал каза болгондо болгону 48 жашта болчу. Бул биз үчүн өтө чоң жоготуу болду. Специалистов Кыргызстандагы Мандокинин изи менен аталышындагы бул иш-чарага илимий чөйрөнүн өкүлдөрү, түркологдор, тарыхчылар жана чыгыштаануучулар, ошондой эле Мандоки менен жолугуп, чогуу иштешкен журналисттер, маданият ишмерлеринин катышуусунда өттү. Конференциянын конокторуна жана катышуучуларына окумуштуунун архивдик фото сүрөттөрүнүн көргөзмөсү тартууланды. Сүрөттөрдүн арасында 1989 жылы Кыргызстанга келип, 7 областын айрым жерлерин түрө кыдырган архив сүрөттөр да бар. 5 жылдыктын ичинде Венгрияда болуп, Кыргызстанда болуп, Кыргызстандын көптөгөн жерлерин кыдыруу менен керектүү маалыматтарды жыйнайбыз деп чечкенбиз. Ошонун башаты Кыргызстанда башталып, ушул максатта биргелешкен экспедиция уюштурулуп, бул Кыргызстандын тарыхында биринчи экспедиция болгон, мынчалык көлөмдүү болгон эмес. Бул биринчи болду, анан акыркы болду да Советтер Союзунун учурунда. Анан 1990 жылы түштүктө Ош окуясы чыгып кетип, ушул илим изилдөө иштеринин улантууга кедерги тийип калды. Анан күтүүчүлөрдөн Конур Мандоки каза болду. Бирок өзү Кыргызстанды жанындай көргөн, жанындай сүйгөн мыкты адам болчу. Анын изилдөөлөрүнүн негизги темасы мажарлардын, мындайча айтканда венгерлердин жана түрк-мажар тарыхый байланыштары болгон. Иштван Мандоки бул темалар боюнча европалык жана түрк тилдеринде көптөгөн илимий макалаларды жарыялап, түрк тилдүү элдердин фольклорун жана адабиятын венгер тилине которгон. Кыргыз-казак тилдеринде эркин сүйлөгөн, окумуштуу, дал ушул эйкелден кыз алам деп жүрүп, акыры боордош казак элинен өз сүйүүсүн табат. Ага баш кошуп, илимий изилдөө иштерин улантат. Ал кыргыз элинин көрүнүктүү көзгө басар залкырлары менен замандаш болуп, жолугуп, аларды өз бор катары баглап, барктарын айтуудан талбаган инсан болгон. Кыргыз тилин өз тилим деп Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын кызыгуу менен окуганын анык коштоп жүргөн инсандар тастыкташты. Конур экенин өзгөчөлүгү аябай көп өзгөчөлүктөрү бар болчу. Биз баардыгы эле СССРде жашап, окумуштуулар, биздин маданият, илим кызматкерлеринин баардыгы сырт менен байланыштары жок болгондуктан
кандайдыр бир чектер бизде аябай көп болчу. Коңурке келип эч нерседен коркпой, кыпкыргызча сүйлөп, казакча сүйлөп, өзбекче сүйлөп, түрк тилдеринин баарын бир 14-15 тилде сүйлөгөн киши болгон. Кыргызстанга келгенде бүт Алы Токонбаев, Түгөлбай Сыдыкбеков, бир топ кишилердин бардыгы менен мен уюштуруп, жеке ээрчитип барып, кыргыз интеллигенция, илимий чыгармачылык, маданий интеллигенциянын баары менен таанышып чыккан. Иштиван Коңур Мандоки тарыхка гана эмес, кыргыз-венгер кызматташтыгына алтын көпүрө болгон. Кыргыз-венгер кызматташтыгы бүгүнкү күнгө чейин өнүгүп, бекемделип келе жаткандыгы буга көрүнүктүү далил. Ага түздөн-түз Иштиван Коңур Мандоки себепчи деген ойду ар бир аны таанып билген замандаштары тастыктайт. Ал учурунда каза болгон соң сөөгү Кыргызстанга же Казакстанга коюлуусун суранганда жайы бар. Кийин 1992-жылы Кавказда каза болгон соң кеңешип отуруп, жубайынын мекени Казакстанга сөөгү коюлган. Ал мезгилсиз 48 жашында бул жарык дүйнө менен айтышкан деп эскерди профессор Тилектеш Ишемкулов. Жалпысынан айтканда бүгүнкү иш-чара өтө чоң мааниге ээ. Анткени биз эскерип аткан 80 жылдыгы Мандоки туан Кыргыз менен Венгрия мамлекетинин ортосундагы өз ара байланыштарды эки тараптуу, көп тараптуу анан мамилелердин түзүлүшүнө чоң салым кошкон киши. Ошондон баштап ал өзүбүздүн Кыргызстанды өзүнүн мекениндей сезген. Анткени бизди байыркы көчмөн эл катары кабыл алып, буларды түп бүлүгү көчмөндөрдөн болгондуктан өзүн жөн ушу сууда сүзгөн балыктай, асмандан учкан куштай сезген да Кыргызстанга келгенде. Мен көптөгөн убакыт бою аны менен бирге болдум. Анан мындай деп аткан, эгер мен каза таап кала турган болсом, Кыргызга үйлөнүүгө аракет кылганда, анда мени сөөгүмдү Фрунзеге коесуңар деп, карабайсыңарбы? Анан казак үйлөнүп калды, казактарга коюлду. Окумуштуунун 80 жылдыгына карата элчилик Иштиван Коңур Мандоки тууралуу орус жана кыргыз тилдеринде Бишкекте китеп чыгарууну пландоодо. Бул демилге өзгөчө мааниге ээ. Анткени ушул учурга чейин венгер окумуштуусунун Кыргызстандын аймагында ишмердүүлүгүн чагылдырган китептер жарык көргөн эмес. Басылманын түзүүчүсү жана автору венгер-кыргыз маданий тарыхый байланыштарын көп жылдан бери изилдеп, жайылтып келе жаткан адабиятчы, публицист Памирбек Казыбаев болмокчу. Жанар Абдуллаева, Бакыт Жапаров, Азия ТВ, Бишкек. Бул аптага алынган жаңылыктар мына ушулар болду. Ушул жана башка кабарлардын топтому менен 3W Азия ТВ KG сайтынан жана Facebook, Instagram баракчаларыбыздан, ошондой эле YouTube каналыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Алдыда аба ырайы жана валюталар курсуна назар салыңыздар. Ал эми мен сиздер менен коштошом. Эмки эфирлерден көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.